Ош мамлекеттик университети өзүнүн вазифасын аткарып, Ош областындагы башка окуу жайлардын өкүлдөрүн жыйнап, Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык өлкөдө руханий жана адеп ахлактык баалуулуктарды чыңдоого багытталган иштер жүргүзүлүп жатат. Ага ылайык алгачкылардан болуп, Ош мамлекеттик университетинде оңгу жол, учур жана келечек аттуу илимий жыйын өттү. Иш-чарага Кыргызстандын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, өлкөнүн илимине эмгек сиңирген ишмер Сулайман Кайыпов жана акын, жазуучу, тарых илимдеринин кандидаты Баяз Турал катышып, баяндамаларын жасашты. Бұл оңгу жол деген декларация түрінде жазылған укуктук нормативдик документ бұл. Эми ал жер бұл догма эмес, катып калган нерсе эмес. Ошон ар бир сүйлөмүн окуп туруп, андан кийин ушуга эмне жасаса болот деп туруп, артынан андан кийин ошол иштеп чыгыш керек. Далай программалар иштелет, далай долбоорлор иштелет, жеке иштер иштелет, өндүрүш башталат дегендей. Анан жалпысынан биздин психологиябызды, өлкөбүзгө болгон мамилебизди, биринчи, өлкөбүзгө болгон мамилебизди өзгөртөт. Баяндамаларда оңгу жол деген түшүнүк элдин тилин, тарыхын, салт-санаасын сактап калуу гана эмес, мекенди сүйгөн, жоопкерчиликтүү жаштарды тарбиялоо экендиги айтылды. Ошондой эле салтты унутпай, замандын талабына жараша тең салмак табуу керектиги баса белгиленди. Оңгу жол программасынын эң башкы максаты бул келечекте кубаттуу экономикалык жактан, руханий жактан бир өсүп өнүккөн бир кубаттуу мамлекетти куруу болуп саналат. Эң башкы максат мына ушул. Ошондой бир кубаттуу мамлекет куралсак, демек элибизди дагы ошондой жыргап жашайт. Элибиздин ичинде ар бир коомдогу ар бир жаштарында өзүнүн койгон бир максаттары болот, умтулуулары болот. Андай кубаттуу мамлекетти качан курабыз? Качан биздин бүт улут бир улуу жолго түшкөндө, бир улуу максат койгондо, улуу бир бийиктиктерди карай умтулганда гана биз ошондой бир улуу мамлекеттерди курабыз. Баяндамалардан кийин катышуучулар кызыккан суроолорун беришти. Коноктор тарабынан бул багытты жаштарга кандайча жеткирүү керектиги тууралуу пикирлер айтылды. Суроо пайда болгонда биздин мектептен баштап мугалим мезгилде окутканда баягы атайын бүт косуулар, сынактар уштук, сынактарда артынан өздөрүнүн башкаруу. Оңгу жол илимий конференциясы алдыда өлкөнүн бардык аймактарындагы билим берүү мекемелеринде өтөөрү пландалып жатат. Ал эми бүгүнкү жыйынды Ош мунун алдындагы гуманитардык жана аймактык изилдөөлөр борбору өткөрдү. Бул конференцияны уюштурууда бизге Ош мамлекеттик университетинин ректораты, лично ушул Кожобеков Кудайберди Капаралиевичтин жардамы абдан чоң болду. Ушул иш-чаранын баарын жогорку деңгээлде уюштурууга өзү түздөн түз жетекчиликке алып, бизге жардам бергендигине мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келип жатат. Иш-чара соңунда окуу жайдын атынан конокторго ыраазычылык каттар тапшырылды. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ош муун жаңылыктары.